Таңманай программасын улантабыз. Динара Акулова Өктөм Сапаровунан Өмүр деген сонун чыгарма болду. Өмүр дайрабыз сонун аксын, Ооба. Ал эми биздин конокторубуз менен тааныштыралы. Эртең бизге жаркылдап кирип келген конокторубуз Ага-ине тобу Кайбар, Эмир. Кош келиңиздер. Кутман таңыңыздар менен. Кандайсыздар? Сиздер учашканаларыңыздар башкача. Биздердин стили менен. Негизинен эртең менен эртеле турасыздарбы? Ооба, биз май айынан баштап эрте туруп баштадык. Себептегенде май айынан баштап. Неге май айынан бери? Биз бир компания менен келишим түзгөнбүз. Ошо компания менен эрте туруп жана жумуш аткарыш керек болуп, биз ошолор менен азыркыга чейин иштеп атабыз. Канчада турасыңар ошондо? Эртең менен саат 7-де, кээде 7:30 туруп. Туруп эле рэп аткарып баштайсыңар. Бир жакка барып, анан рэп аткарып баштайбыз. Жакшы. Демек, даярданат окшойсуңар, Ооба, биз музыкалык аппаратура алып, сказда келишим түзүп алып, жай менен рэп окуп келдик. Ар кайсы жакта көбүнчө чүй боюнча болду биздин акцияларыбыз. Ошо айылдарга дагы барып рэп аткарып келип аттык. Чет жерде Кара Балта, бир эле шаарга 3-4 жолу барган учурлар да болот. Кыскасы айтор бир нерсени реклама кылып, акция кылып жүрдүк. Түшүнүктүү. Бүгүн биздин темабыз улуттар аралык ынтымак деген теманын үстүндө сөз кылып атабыз да. Анан силердин башка улуттан досторуңар барбы? Ооба, албетте. Башка улуттан досторубуз бар. Нигериядан. Орус досторубуз бар. Мисалы, мен Индиядан келген досторум бар. Араб досторубуз бар. Башка улуттан досторубуз көп. Мисалы, Орус Корея аралаш досубуз бар. Анын аты Никита. Аны тамашалап кыргызча сүйлө деп тийише беребиз. Кыргызча сүйлөй алышабы досторубуз? Досторубуздун баары арасында бар сөздөрдү билген. Биз менен маектешкенде кыргызча сүйлөгөн досторубуз бар. Балким башка улуттагылар менен да чогуу аткарган чыгармалар бардыр. Ушундай бир ойдо бар, планда бар. Негизи рэп аткаруучулар башка өлкөлөрдө рэп аткаруучулар башка тилдерде, бирок мындай биргеликте чыгармаларды жаздырышат. Бизде да ошондой планда бар болчу. Ошол улуттар аралык ынтымак темасында жазалы деген мурда бир планыбыз бар болчу, бирок биз көп, мисалы мен Түркиядагы рэперлерге жазып көргөм, башка түркмөн элдердин атайын группалары, соц тармактагы группаларга кирип жазып, ошентип иштесек болот деп ошентип чогултканга аракет кылгам, бирок кийин соң унутулуп калып кеткен да, бирок балким ошону кайра жаздырып аракет кылып көрөбүз. Биз ошол көп улут башка тилдерде, бирок бир темада аткарсакпы дегенбиз да, ошо ынтымак темасында да. Сонун идея. Аткарыш керек. Жакшы, жогоруда биз сураганыбызда Көк бөрү кинотасмасына саундтрек жаздык деп калдыңыздар. Андан сырткары кандай жаңылыктар бар да? Ошол жаңылык боюнча жакын арада аны биз телеканалдарга беребиз. Кудай буйруса, ал клипти дагы көрүп каласыздар десек болот. Андан тышкары биз азыр көп чыгармаларды даярдап койгонбуз. Аларды биринин артынан бирин чыгарабыз деп турабыз. Себептегенде азыр күз келди. Күздө жайында эс алып, же болбосо иштеп жүрдүк. Эми болсо биздин активдүү кыймылдай турган кезибиз келди десек болот. Ар бир жума сайын бирден чыгарма чыгарабыз деген максат койдук. Бизде көп ырлар бар. Алардын обложкалары жана аларды жарыя кылыш үчүн мындай керектүү материалдарды даярдап койгонбуз. Ошолордун баарын Кудай буйруса чыгарып баштайбыз. Андан соң аларга дагы клиптер чыгат. Анда телегөрүүчүлөргө кайрылып кетели. Жакында Ага-ине тобунан сонун чыгармаларды күтсөңүздөр болот экен. Кимиңиздер улуусуздар? Мен улуусу. Кичүүсү көп сүйлөткөн, Шустрый да. Жакшы. Ардактуу телегөрүүчүлөр, суроолор болсо байланышка чыгыңыздар. 56-56-72 номери аркылуу Ага-ине тобу акыркы учурда YouTube'да дагы, көптөгөн көрүүлөрдү көрсөтүп топтоп ачат, ошону менен катар эл оозуна көбүрөөк алынып башташты десек болот. Анан ушул саундтрек боюнча айта турган болсок, сунуш түштүбү же сунуштадыңыздарбы? Биз ошол кино тасманын режиссеру Руслан Акын менен буга чейин иштешкенбиз. Апамды издеп кино тасмасынын саундтрегин жазганбыз. Ошондон эле байланыш түзүлүп калган бизде. Андан соң бул кинону тартып атканда бизге Руслан байке өзү жазып калды. Жигиттер, биз ушундай жаңы сонун тасма тартып атабыз. Ошого бир мындай
эр жигиттерге туура келе тургандай мындай бир дем күч бере турган бир мындай динамикалуу ыр келет деп айтты бизге. Ошол максатта биз чыгарма негизи ал чыгарманын мындай башталышы бир аз тексттер бар болчу. Мындайча айтканда заметкага жазып койгон набросоктор бар болчу. Ошолорду иштеп ошонун үстүндө анан канча күндө жазып бүттүңөр сөзүн? Биз сөзүн бат эле жаздык. Сөзүн бир ошол запистерди улантып эле улап жазып аттык. Анан аранжировка бир аз кармап койду. Аранжировкасын биздин досубуз Кайман деген жигит бар. Ошол жигит бизче айтканда битмейкер деп коет. Ошол аранжировканын үстүндө иштеди. Андан соң комузчуларды коштук, этно инструменттерди коштук. Анан кийин чыгарманы жаздырып, даярдап Руслан байкеге тапшырып бергенбиз. Кино даяр болгондон кийин анан клипти бүт баарын тартканга дайындап туруп, анан бизди чакырды. Клипти бир күндө тартып бүттүк. Ырды болсо бир жумадай иштеген болдук. Анда ошол саундтректен бир аз үзүндү айтып бербейсиздер? Ооба, айтып берейин, албетте. Улутум менен кыргыз деген, кенин ал отуну мекен деген, туу тутуп ата журтун өз канын төксө да сактап келген ынтымак жана достукту өтүп алаган эзелтеден арбак тарыхын рухун чыгарбагандан сезимден эгемен элимен чыгып танылган өтө көп биздин чыган инсандар ишмердүүлүгүнүн үзүрүн көрүп калеми менен барын багынткан чекеден эгерде айтып баштасам деги эле түгөнбөйт биздин баатырлар тарыхтын барактарында түбөлүк көчпөссүз калтырган бүт дүйнөнү дүңгүрөткөн манас атадай эч бирөө жок көк күрөктөгү эч жүрөктө элим дегенде күйгүзгөн чок башка элден табылгыс сер жүрөк биздин баатырлардай анан кантип элим дегенде сезимдерим менен оттой жанбайт бүт дүйнөгө тарап кыргыз деген улут барап дагы өз жолун улап бийиктигин даңыз алап эч нерсеге карабастан дайым алга баскан элим дегенде ыйык сезими отто күйүп жанган мекенимдин жигиттери. Эң сонун патриоттук сезимдерди уткан чоң рахмат. Сөздөр жазылыптыр. Анан негизинен бул рэпти кантип жазылат, ошону айтып бериңизчи. Рэпти жазганда кадимки эле ыр жазгандай эле жазылат. Азыркы учурда биринчи обонун салып алыш керекпи же кандай? Ар кандай учур болот, кээ бир учурда жөн эле сөздөр жазыла берет. Кээ бир учурда болсо беркинде ырды ойлоп тапкандай обон чыгат биринчи. На десин, анан кийин анан ошонун сөздөрүн муундап терип жазасың да, оюңда бир обон чыгат. Ошол обонго ылайыктап сөздөрдү эметесиң, тизесиң да. Азыркы учурда бир аз музыка дагы өнүккөндүктөн рэптин обонуна дагы көңүл буруп жазып калдык да. Себеп дегенде музыка менен өтө айкалыштырып жазыш керек болуп калды. Азыр рэп аткаруучулар дагы ушунун үстүндө иштеп атышат десек болот. Себеп дегенде мурда жөн гана речитатив болчу. Мисалы эски мектептин рэп аткаруучуларын ала турган болсок, мисалы Тупак деген убагында рэперлер бар болчу, 50 Cent ошол эле. Жөн гана речитатив. Жөн гана речитатив кетчи, сөздөр гана кетчи, музыканын үстүндө. Азыр болсо рэптер дагы Сага жарашат, мага жарашат. Ушундай сыяктуу да. Жалаң обондуу болуп баратат. Бул замандын талабы десек. Экөөңүздөр сүйлөшүп алгансыздар, бүгүн мен эле сүйлөйм, сиз жөн отуруп туруңуз. Мен кошумат жолуп турам. Туура. Ошондой туура. Журналистиканы бүткөн да. Анан сөз бербей атпай. Анан мындай суроо, ага эне өзү эле аты билинип турат. Балким келечекте сиздерге да өрөөнү кошолуу деген ой барбы? Балким кыздардан сунуш түшүп калаттыр, сиздерге кошулуп рэп айтат элем деген. Келиңиз, сиз жооп берип барбы? Ошондон эмне болуп кетет? Биз агайыны болгондуктан биз экөөбүз элебиз. Топточу бул группада. Анан биз менен чогуу совместный ыр деп коет. Фитуринг депчи. Чогуу ырдаганда биз албетте кошобуз, бирок мындай үчүнчү адам болуп, ал адам мындай жөн эле кошулат да бизгечи. Кайырма болот. Ошондой сыяктуу. Ооба. Агайыны болгон РЗК бар. Ошондой эле да. Анан бизде дагы азыр ой пайда болду. Биз бир аз жаңы аткаруучуларды чыгаралы деген оюбуз болуп атат. Бизде өзүбүз студиядагы иштетебиз. Анан азыркы учурда биздин оюбузча эки адам бар. Ошолорду бир аз чыгаралы деген ойдобуз. Бирөөсү орусча аткарат. Анан дагы эки жигит пайда болуп атат, кыргызча рэп аткарышат. Ошолорду дайындап буюрса чыгарабыз. Элдин балдары да кыскасы. Ошондо алар өзүнчө топ болуп чыгышат. Алар өзүнчө топ болуп чыгышат, бирок бизде мындай лейбл сыяктуу болот. Бир команда болот. Өзүнчө баарыбыз жалпы бир команда болобуз.
анан бирок өз Black өзүнчө Star сыяктуу болуп аткаруучу. кеткен да. Эми Black Star десек деле болот, бирок Shady Records болот. сиз билгенден Black Star бар экен да. Ошондой сыяктуу деп коелу. Түшүнүктүү. Ыраазычылык билдирели сиздерге келгениңиздер үчүн. Эчтеке Келип бат сүйлөп баардык жаңылыктарды айтып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң Чоң рахмат. рахмат, ийгилик Чакырганыңыздар үчүн дагы келип турабыз, буюрса. Бүгүн бизде ага ини тобу болду, Ооба. Аттарын айтып коюңуз. Ага ини Кайбар, Эмир. Ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо Таң Маанай программасын уланталы, катарыбызда болуңуз, алдыда дагы конокторубуз бар.